Россиянын бизнес коомчулугу Кыргызстанды ишенимдүү бизнес өнөктөш катары көрө алат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов 3-чү Кыргыз-Орус бизнес форумунун ачылышында мамлекет башчынын атынан сүйлөп жатып билдирди. Иш-чара эки тараптын компанияларынын ортосунда айыл чарба, логистика, туризм, ресурстарды үнөмдөө жана санариптик технологияларды өнүктүрүү жаатындагы тыгыз кызматташтыкка аянтча болот. Форумдун алкагында 5 тематикалык сессия өтөрү пландалган. Алар Улуу жибек жолунда туризмди өнүктүрүүнүн горизонту, чакан гидроэнергетиканы биргеликте өнүктүрүү, кластердик саясат экономиканын атааңдаштыкка туруштук берүүсүн жогорулатуунун куралы катары, санарип көчмөндөр, Кыргызстандагы санариптик трансформация жана финансылык технологиялар, Кыргызстан ЕЭПке багытталган логистикалык инфраструктуранын борбору деп аталат. У нас много точек соприкосновения. Бизде көптөгөн байланыштар бар. Алсак энергетика, тоо кен жана өнөр жайы, айыл чарба, жер казынасын пайдалануу, өнөр жай өндүрүшү жана туризм боюнча биргелешкен долбоорлор. В целом мы работаем в направлении развития интеграции 5 стран Евразес. Жалпысынан биз Евразестеги 5 өлкөнүн интеграциясын бекемдөө боюнча иштеп жатабыз. Бул багытта көп пландар бар. 2025-жылга чейин электроэнергиянын, газдын, күйүүчү майдын жалпы рыногу түзүлүшү керек. Бул боюнча азыр документтер даярдалууда. Ушул келишимдердин тиркемелери макулдашылып жатат.